Машинаны жуасын ошол эле да, пайдасы жок. Мындан карагыла, погода вообще не то. Пайдасы жок мөкө киргенде. Ассаламу алейкум туугандар. Салам алейкум таксист жамааты. Саат 1 oldu, обед, тамакты ичип, машинаны даяр мойка кылып, жумушка чыгып атам жигиттер. Азыр самый главное барып парикмахерге чач тишин алдырып алайын. Обедте чыгып атам жигиттер жумушка. Бүгүн выходной. Машина слева дейт. Слева тартабыз. Так, машина спереди дейт. Ушул фотоконтроль тойгузат да жигиттер. Ушул фотоконтроль тойгузат. Эми айла жок. Машина справа дейби. Так, машина справа. Машина сзади. Фотоконтролдан өттүк туугандар. Не, могу аркада эч ким жок. Тит деп берет. Эч ким жок. Фотоконтролдан өттүк. Машина. Мына кайда отат эми. Бар жокту бүтүрдүк туугандар. Чачты алдырып алайын эми, Не дедиңер? Чачымы алдырып анан жумушка чыгып кетейин. Чачты алдырдык туугандар. Чачты алдырып, сулуу бала болуп, өзүнчө бир жеңил болуп каласың, Ушул чачты алдыргандан кийин силер дагы ошондой болобу? Жеңил болуп каласың. Эми жумушка чыгабыз. Линияга киребиз туугандар, линияга кирип, жумушту баштайлы. Саат деле канча болуп кетти? Саат деле уже болуп кетти. Жигиттер, анан силерден бир нерсени сурайын деп атам да, карагыла. Что мен тариф Комфорт Плюс'та иштейм го. Что Комфорт Плюс'та влажный салфетка, зарядный устройство болуш керек, туурабы? Ошого мен дополнительно машинага суу коюп коеюн деп атам, вода. Чисто Комфорт Плюс иштеп атабыз. Суу, там конфетки, панфетки кылып коюп коеюн деп атам. Или туура эмес кылып атамбы, комментарий жазып койгулачы ушуну. Обычный 0,5 вода алам, 0,5 вода. Мына эшигине коюп коем и там конфет куплю за 100 рублей, да, во маленький. Ушул жерге коюп коем. Или анда орустарга болуп кетеби, Туура келбей калабы туугандар. Кылбай эле коеюнбу, койбой эле коеюнбу? Комментарий жазып койгула. Биз линияга чыгып, жумушту баштайлы. Кеттик. Биринчи заказ алайынчы. Если машина издеп аткан болсо, кайсы таксопаркта машина алышты билбесеңер туугандар, таксопарк рулим, билесиңер мына, даже аркасында бар, даже номер указан. Барасыңар туугандар, ушул таксопарктан машина алсаңыздар болот. Комфорт Плюс, эконом, даже бизнес машиналар бар. Жигиттер, если шахадан келдим, ушундай шаханын видеосун көрүп келдим десеңиздер, 2 күн выходной берет. Скидка. Например, бүгүн машинаны алдыңызбы, 2 күн аренда бербейсиз, 3-үнчү күнү бересиз. Ушундай туугандар, номерди жазып коем, адрес жазып коем, чалып, барып, машина алсаңыздар болот. Самый главное, шахадан келдим деп унутпагыла туугандар. Биз болбосо жумушту баштап. Жигиттер, линияга чыгып коерейин. Только Комфорт Плюс. Анан кече мындай алдым да. Держатель. Камера держатель көрүп атасыңар. Ушундай алдым. Кече алдым. Билбейм, 200гө ошондой алдым да, эмне кармайт телефонумда. Жерде кечеси видео тартсам мына жигиттер карагыла. Мына ушул жерде мындай ночь тартамбы, капкараңгыда камера жакшы тартпай калат да, ошого мындай алдым. Камера держатель, мынерде мынандай бассаң видео тартат, сүрөткө тартат дагы, мындай бар, мына карап тургула. Типа мынандай коюп койсоң, типа мынандай да жигиттер, мына ушундай коюп койсоң кете берет, видео тарта берет, көрүп атасың. Телефон сама стоит да, анан мынандай коюп койсоң, коробкасы менен жаңы алдым.
коробкасы турат жигиттер. Канчага алдым? 1200 алдым. Обязательно керек бул. Кымбатын алсам болот. Эми кымбат не кылам жигиттер, кымбатын телефон камераны кармап турса болду. Мынандай бар, мына микрофон. Качественно кылып берет. Муну Куба акем берген, Куба такси таанайсыңар. Мага чисто подарок кылган шакасага от души эле деп берген. Полный иштейт. Рахмат, братан, от души. Ушунда иштетип жүрөм ушуну. Примерно 4000 турат, бул дагы 4000, 5000, точно ценасын билбейм, 4-5000 турса керек. Короче, бул дагы коробкасы менен берген. Ушул экөө бар азыр менде. Эми туугандар, Кудай калса GoPro алайын деп атам. GoPro кандай GoPro алыш керек точно билбейм. GoPro алсам, Кудай калса жакшы болуп кетет. Москвада коэффициент карагыла. И жетим. Сразу берип атат го туугандар, а? Ну, без коэффициент көрүп атасыңар го, без коэффициент берип атат. Кеттик. А так Москвада коэффициентти бир көрсөтүп коеюн. Коэффициент вообще жок туугандар. Көрүп атасыңар? Вообще жок коэффициент мына. Спрос. Вообще коэффициент жок. Кеттик биринчи заказга. Биринчи заказ 12 минут. Комфорт плюс без коэффициент 640 сом. Заказ берилек жигиттер башка. Башка заказ берген жок. Заказ бербей атат го. Вообще коэффициент жок. Бу не? Москва түгөндү туугандар. Коэффициент деген нерсе вообще жок. Мен түшүнбөй атам, вообще түшүнбөй атам туугандар. Болуп калар эми, а? Кеттик. Жигиттер, экинчи заказ. Заказ жок го. 19 минут. 790 сом. Вообще заказ жок туугандар. Билбейм неге. Комфортту дагы жагып койдум, Мындан карагыла вообще заказ жок. Бербей атат. Комфорт плюсту жагып койдум. Эки тарифти иштеп атам мына. Заказ бербей атат. Билбейм неге. Эми экономду жакпайбыз го, туурабы? Экономду жагып койсом өлдү го, андай шарманда болот го. Саат 5-тен 49 мүнөт өттү уже. Вообще слабо. Эми эки заказ кылдым, Не болот эми бул жагы? Иште öğrenci бир неме болор. Бекер отургандан кичине дагы болуп атат го, туурабы? Сөздөрдү дагы таба албай атам. Заказ жок. Кеттик. 17 минут 526 сом. Комфорт плюс. Комфорт жигиттер, комфорт плюс эмес. Заказ вообще слабо. Не дейт 1.5 дейби? Слабо что-то. Таксистер бир жылда канча заказ кылат экен, туугандар? 12 минут 579 комфорт плюс. Таксистер бир жылда билбейм канча заказ кылат. Bir күндө 10, 15 штук, 10 штук, 20 штук заказ кылабыз, бир жылда канча болуп кетет экен, жетим. Канча заказ болуп кетет, Химкиге алып келдим туугандар. Заказдар арзан болуп кетти. Без коэффициент, билбейм. Вообще бирем коэффициент кылып албадым заказ. Вообще без коэффициент. Бүгүн билбейм бул неге андай болуп атат. Бүгүн эмес, ошондой эле болуп атат өзү. Жумуш. Не кыласың, башка эле жок да. Курсак деле болбой калды. Чай ичпесем болбойт. Ушул мен биринчи очередтечи туугандар. Курсакты тойгузуп алсам вообще иштей албайм. Ишке жылайна болбой калат туугандар. Ишке жылайна болбой калат. Курсак жакшы уктап, жакшы укташым керек. Курсакты жакшы тойгузушум керек. Анан иштейм да, болбосом вообще ишке жылайна болбой калат. Өзүчө эле иштеке жакпай калат мага анан.
курсак ач болсо. Пока что ушундай. Пока что канча иштедим? 3000 иштептим тууганда. Ошо баягыдан бери саат 7 болду эми. 3000 эле иштептим. Таксиде эле өлүп атабы дейм да, барган сарын таксиде эле кыйын болуп атат. Налог, самозанятие, бир белекаттар, короче, сүйлөйм десем сөз деле келе берет азыр. Ушундай. Линадан чыгып койдум. Азыр курсакты ойзойн. Анан көрөбүз. Кеттик. Та, туугандар. Чайды дагы ичтим. Чайды ичтик. Шереметова жакта, мынабу. Ушул кафе бар го, мына Татнефке жетпей, мына жерде мына кетип атканда Татнефке жетпей, автомойка бар, самообслуживание, еще газ заправка бар. Мына ушул кафе мындай эркекче айтканда бул баягындай реклама кылып, мен эч ким тааныбайм бул жердечи. Өтө мындай сонун тамак кылат жигиттер. Таксисттер деле көптө карагыла мына. Мындай домашний тамак кылат туугандар, домашний. Мындай тамак ичсең ичкендей болосуң. Ушул жерге келип ичкиле. Точно адресин айта албайм, потому что точно адрести билбейм да мына. Мындай кетесиңер о Шеремет жактына, тиякта Татнеф заправка бар. Азыр чыгып көрсөтүп коеюн да. Өтө сонун да туугандар. Ушул жерге келип чай ичкиле. Мындай от души эле мына. Көрсөңөр полный таксисттер ушул жерде. Мен чайды ичтим. Азыр барып эми аэропорттон заказ алабыз, кудай калса. Мына мынактан келесиңер. Келгенде мына тонда. Мына ушул жер. Мына мойка. Мойка, мына жерде заправка. Заправка дейм да, мойка. Мына жерде газовый заправка, мына жерде Татнеф. Ушул сонун жер жигиттер. Силерге мындай от души айтып атам, келип чай ичкиле. Кымбат эмес, мындай средний ценалары. И еще баягындай не дейт? Тамагы мындай домашний жегендей болосуң. Ал жерде кафеде мен тааныбайм, билбейм, мындай просто эле азыр чай ичип эле көп ичем да ошол жерде. От души эле айтып койдум жигиттер. Чай ичсеңер шакадан көрдүм деп койгула, хозяинге келип. Шаканын видеосун көрүп келдим деп койгула. Мындай от души эле мен тартып силерге көрсөтүп коюп атам. Аэропортка дагы келип калдым туугандар. Өчүрүп проводникти алдым. Эми турабыз. Машина көп окшойт, по-моему. Машина комфорт плюс толтура го что-то. Давай, ачалайбы? Аэропортто ушунта автоматически ачылат. Мындай чип болуш керек. Чип болбосо кире албайсың таксистерди парковкасыга. Машиналар көп экен атак. Жарым саат туугандар, жарым саат эмес. 36 минут. Так, 1922 сом. Шереметовдон келип алдык. Вообще заказдар арзан болуп кетти. 36 минут. Комфорт плюс 1922 сом. Мунан карагыла. Мен bunday без коэффициент Москвада биринчи жолу көрүп атам. Серьезно. Биринчи жолу көрүп атам туугандар. Биринчи жолу мындай көрө элекмин мен туугандар. Өлдү го бүгүн, Саат 11 болуптур уже. Саат 11 болупту. Красногорск алып келдим жигиттер. Красногорск. Короче, бул жерден комфорт жагабыз. Домойдо до Москванын чекесине коебуз домойдо. И кеттик анан туугандар. Домойдо коюп. Кеттик болбосо.
Жигиттер, заказ күтүп отурам да Красногорскта. Мына не экен, мынаны карасаңыздар. Бу не, космос не эле бу? Көрсөңүздөр мына. Красногорск. Не экен бу, Так, тиякта дагы бар экен, силерге көрсөтөм. Бир өзүңчө башкача экен, Биринчи жолу көрүп атам мен бу. Биринчи жолу көрүп атам, туугандар. Мынаны карагыла, Космос, космос. Азыр көрсөтөм, туугандар. Карагыла, мына тиякта дагы бар экен. Айда, мына не кылтат мына бу? Мына көрүп атасыңар, туугандар, мына. Карагыла. Не экен булар, түшүнбөдүм да мен. Мына жерде дагы бар экен. Не экен булар, Эмнеде ёлка турат. Космос болуп кетти го. Мен биринчи жолу көрүп атам буну. Заказ жок. Заказ жок. Саат 11-ден 16 минут өттү. Адамдар жүрөт көчөдө айланып. Вообще жумуш слаба. Не кылабыз эми? Жетимдер ичип алганбы дейм да не. Мына заказды карагыла, туугандар, Мына оплата наличныйми, туда-обратно общий 1 километр 400 метр экен мына. Комфорт жактым эле, сразу ушундай заказды берет да, блин. Короче, не кылдым, тапкылачы. Пешком барсын. Туурабы? Полетты жагабыз да, полет эмес. Местоположение. Клиент өзү табып барсын пешком. Мы чё тебе? Вообще болбойт бул заказ, жигиттер. Еще оплата наличными, ким чыгат, кандай адам чыгат, точно билбейсиң. Bunday заказ ташыбайм мен, мындай беспонтовый заказдарды. Пешком барсын керек болсо. Экен качып кетип калайынчы бул жерден. Мага жакпа, саат деле 12 болуп калды, үйгө кете берейин ба, жигиттер? Не дедиңер? Ага yatırdım dal dede, bense seni anladım. Nazikine şundan dede, hayra hayra, aramayacağım sen beni, hayra. Тугандар, короче, өзүм ушинтип настроениени көтөрүп атам да. Короче, саат 12 болду ровно. Домойду жагып койгом, үйгө кетип атам. Барып уктайм. Бардыңарга рахмат, видео до конца көргөн үчүн. Бардыңарга от души, жигиттер. Биз кирип, саат 12 болуптур, барып уктайбыз, Доход чака канча иштедиң дегендерге сурап эле койгула, туугандар. Мен айтайын ба? 4,5 иштептин, туугандар. 4,5 ровно чистым 4,5 иштедим. Расход 1,5 расход болуп кетти. Обед кылдым, заправка кылдым, суу иштем, тияк 1,5 расход. Ошондо 3000 калабы. Ровно 3000 иштептин. Аренда бербейм, билесиңер. Ровно 3000 менен үйгө кетип атам. Дагы ушундай. Коэффициент вообще жок, туугандар. Комфорт плюсто, экономда билбейм Москвада, но комфорт плюсто вообще коэффициент деген нерсе жок. Заказ берсе курсаң болуп иштейбиз, заказ деле аз болуп калды. Билбейм эмне кандай болуп атат. А так иштесе болот, туугандар. Кичине кыйналып иштеш керек болуп калды да.
кыйналып кичине күтүп каласың заказ, ошондой болуп атат. А так жакшы эле. Үйгө келип калдым, аз 5 мүнөттө жетем. Кирип эс алып, эртең дагы силерге ролик тартып, көрсөтүп, чыгып жүрө беребиз YouTube'га. Ушундай болушунча иштеп атам да. Колдон келгенче силерге көрсөтүп атам. Анан жаш деле өтүп кете берет экен, туугандар. Бир песте 30га кирип, 30 жаш жашарым. Биз жашыбызда, кичине эркелибизде үйдө телефон деле жок эле. Эстейсиңерби, жаштыгыбызда, кичинекейлигибизде. Аз группадан бир бала жөнөтүп калды да, ошону көрүп коюп, жаш элигим эсимге кирип кетти. Ошо 10 жашар, 12 жашарымда өзүбүздө айылда бир башкача болчу го, барып чөмүлүп балдар менен өзгөчө башкача болчу да. Ал мына телефон жок эле, мынантип блогерство, билбейм азыр карагыла. Мына силер мени көрүп атасыңар. Вообще жашоо сонун болуп калды да. Азыр кимдир мени көрүп атат, үйдө чайды ичип, каканы кармап мени көрүп атасыңар да, туугандар, эркекче мындай айтканда. Кимгедир полезно болуп атат, кимгедир зыян болуп атат. Ошондой. Азыр жашоо вообще жеңил болуп кетти адамдар, Алдын биз жаштыгыбызда эски жыртык кийимди кийип, айылда кир болуп, телефон деген нерсени билбейт элек. Денди, тетрис деген нерселер бар эле, оюнчу. Өзгөчө бир башкача болчу да жаштык. Биз анча эмес, биз ата-энебиз ал вообще башкача болгон жаштыгы. Жаштык эми 30га кирип калдым, дагы 10 жылдан кийин 40, дагы 10 жылдан кийин 20 жылдан кийин 50, билбейм 50ге киргенде кандай болуп калат. YouTube'га чыгабызбы, чыкпайбызбы? Силер менен мындай ыскырында сүйлөшүп коеюн, ыскырында айтып коеюн, туугандар. Мындай сөздөрдү көп айтпайт силерге, мындай ыскырында мен айтып атам да. Дагы 20 жыл, 10 жыл, эртең не болот, эч ким билбейт да. Эртең не болот, мен билбейм точносы. Ошондой. Главное биз иштеп, ден соолукту, ата-энебиздин дубасын алып, жакшы жүрсөк, бар жок жакшы болот го дейм, туугандар. Ошондой. Бардыңарга ассаламу алейкум. Мен келип калдым үйгө, туугандар. Кирип, уктап, эс алып дегендей. Эртең кайта жумушту баштайбыз. Оюңарды комментарийге жазып койгула. Каналы катталып, лайктардан басып. Азыр ыйлап элем эркекче, жаштыгым эсим түшүп кетип атат, туугандар. Ладно, ассаламу алейкум.